Кыргызстанда бир суткада 17 медицина кызматкеринин коронавирус лабораториялык жол менен аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнур Акматова брифинг учурунда билдирди. Маалыматка караганда вирус жугузулган медиктердин 5-өө Ош шаарында, 2-өө Жалал Абад облусунда, 4-өө Ош облусунда, 3-өө Баткен аймагында катталды. Бир суткада 7 медициналык кызматкер айыгып ооруканалардан чыкты. Расмий маалыматка караганда COVID-19 пандемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда вирус жугузган медиктер 2928ге жетти. Алардын 73-ü кайтыш болду, 2025-и айыкты. Ал арада Кыргызстанда медициналык адистиктерге бюджеттик орундар көбөйтүлгөнү маалым болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айгүл Бообекова билдирди. Ал белгилегендей Медициналык академия 2020-21 окуу жылына карата эпидемиология, инфекциялык оорулар, микробиология, вирусология, пульмонология, тез жардам жана башка бир катар багыттар боюнча бюджеттик орундардын саны көбөйүп, жалпысынан 640ка жетти. Кыргызстанда буудайдын 62% орулуп бүттү. Бул тууралуу онлайн брифингдин жүрүшүндө Айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министри Эркинбек Чодуев билдирди. Анын айтуусуна караганда, быйыл 2019 жылга салыштырмалуу түшүмдүүлүк бир топ жакшы болгон. Учурда дыйкандар өстүргөн техникалык өсүмдүктөрдү өз убагында жана корумжусуз жыйнап алуу милдети турат. 247,5 миң гектар жерге буудай себилген. Бүгүнкү күндө буудайдын 62% орулуп бүттү. Былтыр республика боюнча 601 миң тонна бункердик салмакта буудай өстүрсөк, быйыл 28 центнерге айланып, жакшы шарттар түзүлгөндүгүн карап жатабыз. Бул биздин дыйкандардын жакшы жетишкендиги, дейт Чодуев. Министр быйыл буудайды 680 миң тоннага чейин жыйнап алуу милдети тургандыгын кошумчалады. Түштүк аймакта Талас жана Ачуу облустарында 68-80%га чейин жыйналып бүттү. Эми Ысык көл, Нарын облустарында буудайды оруп жыйноо иштери жүргүзүлөт. Бул облустарда да түшүмдүүлүк жакшы болот деген ишеничтебиз, деп билдирди министр. Тажикстан парламентинин жогорку палатасы өлкөдө президенттик шайлоонун 1-октябрда өткөрүү чечимин кабыл алды. Тажикстанда президенттик шайлоо өткөрүү жөнүндөгү токтомду парламенттин 2 палатасы тең жактырды. Мыйзамга ылайык саясий партиялар, облустук, шаардык жана райондук кошуундардын бирикмелери президентке талапкерлерди көрсөтө алышат. Өлкөдө акыркы жолу президенттик шайлоо 2013 жылы 6 ноябрда өткөн. Тажикстанда президент 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Өлкө аймагында 10 жылдан кем эмес жашаган, тажик тилин билген, жогорку билимдүү жана 30 жаштан жогорку кишилер талапкер боло алат. Тажикстанды 1992 жылдан бери башкарып келе жаткан азыркы президент Эмомали Рахмон негизги талапкерлердин бири. Дээрлик 28 жылдан бери шайлоо жөнүндөгү мыйзамдар бир нече жолу өзгөрүп, Рахмондун бийликте чектөөсүз калышына жол ачып келген. Апрель айында анын 32 жаштагы уулу Рустам Эмомали парламенттин жогорку палатасынын спикери болуп дайындалган. Өлкөнүн баш мыйзамы боюнча президент күтүүсүз бийликтен кеткен учурда жогорку палатанын төрагасы президенттин милдетин аткарып турат. Эл аралык уюмдардын пикиринде Тажикстанда шайлоолор бир да жолу ачык айкын эл аралык стандарттарга шайкеш өткөн эмес.